Советтер Союзунда Советтер Союзунун курамына кирген республикалардын ичинен 15 республикадан турган СССР эле. Ошонун ичинен Кыргыз республикасы, же болбосо кыргыздар деп коеюнчу, кыргыздар. Ал кезде бир эле тил болчу, орус тили, мамлекеттик тил. Ошол орус тилин орустардан кем эмес өздөштүрүп, кенен сүйлөп, эгерде мындай көрбөй туруп сүйлөгөн кишини бул ким сүйлөп атат деп суроо берсең, кыргыз деп эч ким мындай оюна да келчү эмес, кыргыз сүйлөп атабы депчи. Ушундай акценти жок, таза, тунук, адабий ченем менен орус тилин биз мыкты өздөштүргөнбүз. Анан ансына ал кезде ал доордо талап да ошондой болгон. Баягы Советтер Союзунун курамына кирген бардык республикаларда эгерде жогору өсүп, мындай бийиктейин десең, кызмат абалың боюнча, анда албетте өзүнүн бир партиянын талаптары, анан мамлекеттик тил, орус тил, жана башка. Анан ошол эле убакта бирок таң калыштуусу, мына биздин Бишкекте ал убакта Фрунзе деп аталган борбордо орус тили кайнап, жашоо тартиби бүт орус тилинде жүрүп, айылдан келген биздин кыргыз жаштары окууга тапшырганы келгенде, мектеп бүтүргөндөн кийин жалаң орус тилинде окутулуп, аргасыздан орус тилин өздөштүргөнгө мажбур болуп, бирок ошого да карабай, кыйналбастан үйрөнүп, өздөштүрүп, мыкты сайрап, билим деңгээлин жогорулатып, андан кийин чоң кызматтарга барып иштеп өмүр өтөт. Мындайча айтканда. Бирок калган республиканын бардык аймактарында кыргыз тили кадимкидей өз орду менен, турмушу менен болот. Ошону менен бизде мындай бир ажырым пайда болгон да. Борбордо орус тили басым болгон, калган айыл кыштактарда, областтарда кыргыз тили, эне тили катары өз орду менен кете берген. Салыштырмалуу ошол эле убакта мисалы Өзбекстанда башкачараак болчу. Өзбекстанда Союз убагында деле өзбектер өзбек тилинде иш жүргүзүп, өзбек тилинде сүйлөп, бардык нерсеси өзбек тилинче болгон. Андан тышкары дагы мисалы орустар келип Өзбекстанда өзбекче сүйлөп калышкан. Анан ушул суроо болот да, эмне үчүн кыргыздар оруска ыктайт дагы өзбектер тескерисинче орустарды өздөрүнө ыктатып алды деген мындай бир байкоо бар болчу да. Анан ошондон кийин мындай бир ойлонуп көрсөк бир кызык маселе бар экен. Мен муну кийин түшүндүм, себеби биз баягы көчмөн эл катары биздин жашоо адебибиз, талабыбыз, тартибиз башкача эле, ал эми отурукташкан калдыктык башкача. Анан ошол эле коңшу өзбек менен кыргыздын мисалында бир топ айырма бар экен да. Мисалы Советтер Союзу дароо эле келген жок да, Советтер Союзу келгенге чейин падышалык Орусиянын курамына биз кирдик 19-жылында. Анан ошол эле убакта ушул жака орустун бийлиги орноп атканда биз көчмөн калк элек, өзбектер ошондо эле отурукташкан калк болчу. Өзбектер ошондо эле чоң шаарларды куруп, мага чейин эле түптөлүп калган шаар, маселе өзбектин кыйынындыгы эмес, бул миңдеген жылдар бою калыптанган шаарлар. Анан ошол жерде алар жашап, отурукташып, ошол жерде соода түйүндөрүнүн негизинде жашоо тирилиги уланып, мындай кыскасы аларда жашоо кайнап аткан жерге орус бийлиги келип, өкүлдөрү келгенде, ошол кайнап аткан шаарларга алар ошол жака байланышты. Кыргызстанга келгенде эмне болду? Орус бийлиги келди дагы, биякта шаар жок, эчтеке жок. Кыргыздар көчүп конуп жүрүп отурат дагы, анан орустар шаар кура баштады. Анан өздөрү курган шаарга өздөрү ээлик кыла баштады. Анан өздөрүнүн мыйзам талап эрежелерин орноткондон кийин, анан кыргыздар ошо шаарларга келгенде шаардын талап тартибине баш ийгенге аргасыз болгон. Ал эми Өзбекстанда тескерисинче калыптанган, кайнап аткан жашоонун нугуна орустар өздөрү ылайыктап келе баштады. Өздөрүнүн мыйзам талабы менен келгени менен, бирок негизги калк басымдуусу отурукташкан өзбек калк болгон үчүн алар менен түздөн түз иш алып барууга аргасыз болгондуктан алар өзбек тилин өздөштүргөнгө мажбур болушту. Мына ушундай бир чоң айырма бар. Демек, биздин көчмөн калк катары отурукташкан маданиятты кабыл алууда биз ошол бияка эми баягы жаңы жашоо тартиби орноду, жаңы мамлекеттик түзүлүш болду, бардык нерсе жаңы коомдук түзүлүштөн баштап жашоо эреже тартип талаптарынын баары жада калса салттарга чейин өзгөрүүлөр кире баштады дагы. Анан ошого борбор эми Москва болгондуктан, Москва деген союз эмес, эми илгерки баягы падышалык Орусиянын доорунда. Ошондон тартып ошол жашоо адеби, жашоо тартиби тияктан талап кылынып бизге мажбурлангандан кийин биз ошого ыктай баштадык. Анан ошондон байкадык, эгерде ушул бийлик менен кандай алака мамиле түзсөң, анда сен андан ары жашооңду, турмушуңду улайып кылып атасың.
улап кете аласың деп. Өзбектерде андай болгон жок. Алар анысы деле жыргап эле жашап келе жаткан, отурукташып эле. Анан орустар келип ошол калыптанган нукка түштү. Биздеги болсо жок, алар орустар жаңы нерсени түптөдү, анан бизди ошого көндүрүштү. Анан биз үчүн жаңы болгон үчүн биз ага мажбур болдук. Кыргыздар көчмөн калкы катары көчмөнчүлүк маданияттын бир өзгөчөлүгү жашоого ылайыкташуу же болбосо бир нерсени өздөштүрүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Жаңы нерсени өздөштүрүү. Көчмөндүк турмуштун өзүнүн талабы ошондой да. Ошон үчүн кыргыздар жаңы нерсеге бат ыктайт, бат көнөт.